Assalamu алейкум. Bir туғандар, жердештер, мекендештер. Қармаған оразаңыздар қабыл болсын. Достар, Алла Таалам сүйген пендесіне ушундай сыноо берет дейт. Қараңыздарчы, мына Алла Таалам сүйген пендесі, мына Жақыпбек инебиз. Былтыр 22 жылы май айында Сахалин обласында, мына Чехова көчөсүндө 72 домдон 5 кабаттуу үйдүн крышасынан түшүп кеткен. Достар, мына 1 жылдан бери мына акыбалын караңыздарчы. Достар, көп түкүрсө көл болот дейт. Сиздердин жардамыңыздарга муктаж. Келиңиздер, Алланын ыраазычылыгы үчүн ушул Жақыпбек инебизге колдон келишинче жардам көрсөтсөк. Бул инебиз Баткен областынын Лейлек районунун коммунизм айылынан эже. Коммунизм айылынан болот экен. Мына эжекебиз бир тууган эжеси экен. Ушу больницадан чыгарып койгон күндөн баштап ушул жанында эже жумушка да чыкпай, ушу инисин карап үйдө экен туугандар. Эже дагы азыр 1-2 сөз сүйлөйт. Колуңуздардан келсе туугандар, ушул жерге телефондор жазылып турат, карта номери жазылып турат. Келип кабар алам деген туугандар ушул номерге чалып, эже менен өзүңүздөр байланышып, баарыңыздардан жараткан Аллахым ыраазы болсун, кармаган оразаңыздар кабыл болсун бир туугандарым. Эже 1-2 сөз сүйлөп берсеңиз. Кармаган оразаңыздар кабыл болсун. Колуңуздардан келишинче жардам бериңиздер. Алла ыраазы болсун. Жардам берип аткандар көп, алардан да Алла ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылыкты берсин Аллах. Эже бул 1 жылдан бери ушунча атабы? 1 жыл болуп калды. Былтыр майдан баштап, Майдан баштап ошол. Сиз карап атасызбы үйдө? Үйдө мен карайм, сиңдим иштейт. Бул үйлөнө элек бойдок бала, Үйлөнгөн эмес, бойдок бала. Сиз бир тууган эжеси болосузбу? Бир тууган. Биз бир тууган үчөөбүз эле. Ийнем, сиңдим мен. Мен улуусу, менден кийин сиңдим, бул эң кичүүбүз.